талаштан тастық жаралат еді, бірақ алақ ұшты атынан аташ керек. Азырқы Конституцияның авторлары кім, айтып қойыңыздаршы. Есі кім, мейесі кім? Жөпіреймі? Урматтуу Рускелди Чыныбеков, жана мен башында маалымат бербедим бе? Жо, мен сіздің маалыматыңыздың түшінген жоқпын. Мұнау документтерде бір дағы депутаттың қолы жоқ. Эми аппаратқа біз бәрін айттық эле. Берсеңер, аппарат барбы? Урматтуу коллегалар, таблода илим турат, таблодан карасаңыздар болот. Талант Турдумаматович, таблода бір дағы депутаттың фамилиясы. Кыргыз Республикасының Жогорку депутаттар деп. Аппарат. Илим турабы? Илим турат, карап коюңуздар. Анда илинип турган документ, сопроводительный документ илинип турат. 1 мартта кириптир. Анан 1 мартта кирген документте Акматов алмас. Көрсөтүп коюңуздар. Ачып көрсөтүп койгула. Талант Турдумаматович, 1 документте 65 депутаттың қолы турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов алмас. Кечели жер көрдүк қой, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? 1 мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатырга кантип кол койду? Мына карачы документ. Мына 1 таблодо, монитордо документ. Рускелди Чыныбекович, сиз мына мен документ айтып атам. Юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда. Жоқ, 1 мартта кирип атат. Анда 65 депутат болуп атат. 80 жок берди. 65 эмес, ошол турат ошол жерде илин. Мен санап атам. Талант Турдумович, карап койсоңуз. Аппаратыңызга санап чыгыңызчы. Аппарат көрсөтүп койгула. Документ биз мындайда капка шибеген салып алып келдиңер да. Референдум жөнүндө мыйзам деп турсуздар, баш мыйзамды киргизип атасыңар. Алдыбагыла. Бөрүбашевдин колу менен кирди мына. Инструкциясы менен кирди мына. Инструкция менен Конституцияны кабыл албайт. Конституция менен конструкциянын айырмасы бар. Конструкция бир эле киши, конструктор. Конституция 1000 киши болуп атат. Анан Бөрүбашев менен киргизип, Жогорку Кеңешке комитеттен чыкканда бир дагы депутаттын фамилиясы жок кирди. 80 депутаттын фамилиясы жок. Мурдагы демилгелеген 80 депутат демилгелеген мыйзам башка, азыркы кирген мыйзам башка болуп атат. Ошон үчүн бирөөдүн унчу калбай турат. Мына Талант Турдумаматович, сиздин өзүңүздүн 20 ноябрда жарлыгыңызды окуп коюңуз. Сиздин жарлыгыңыздын 2 пункттан жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору деп. А бул жакка кирип аткан кайсы? Референдумдун жайында болчу. Аталыш эки башка. Демек, эртең но депутаттар секрет. Мен ал мыйзамга кол койгон эмес, мына мен колум көргөзчү депчи. Өтпөйт бул. Анан жөн эле ушул жерде жанагы Докем айткандай, көтөн зордукка эле салып бербегиле да, өкүм зордукка да. Оюңузду бүтүрүп алыңыз 10 секунд. Элдин талабы да атпайсыңар. Элдин талабы жок, элдин аттан бир кайрылууду киргизгилечи кана көрөйүн. Элдин талабы курултай болчу, курултайды киргизген жоксуңар. Элди дагы кидайт эттиңер. Чын-чынына келгенде. Бизди дагы кидайт этип атасыңар. Айла жоктон мен дагы жооп беришке туура келип атат. Мен негизи депутаттардын айткан сөзүнө комментарий бербешим керек, жана жооп бербешим керек. Бул жерде жанакы баяндамачылар отурат, бирок кээ бир нерселерге аргасыз түшүндүрмө берип койго туура келип атат. Рускелди Чыныбекович, мен указ менен президенттин милдетин аткаруучу катары Конституциялык кеңешме түзгөнбүз. Туура. Ушул жерде бул жер аянтча болду. Ушул жерге депутаттар да катышты. Ар кандай комустун өкүлдөрү катышты. Илимий чөрүлдөн катышты келип. Ар бир органдардан келип катышты. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат. Эми алар албетте демилгени 80ден ашык депутат демилге кылып атат. Бирок аларга ошол Конституциялык кеңешме аны өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип атат да. Анан кайра Жогорку Кеңешке алып келип атат. Биз болгон мыйзам менен референдум дайындоо жөнүндө мыйзамды гана карап атабыз. Жана Конституциялык кеңешме иштеп чыккан Конституцияны тиркеме катары тиркеп, жалпы референдумга алып чыгып атабыз. Ошондо чаташтырбасаңыздар. Рахмат. Кийинки сөз Кыдыралиев Үмүталы Токторовичке берилет. Биринчи микрофон.
Талант Турдумамыш, мен сиздин түзгөн конституциялык кеңеш боюнча менде каршы пикир жок. Туура иштеп чыкты колунан келишинче. Кеп мыйзамдардын аталышын алмашып калганда, кеп авторлорду унчукпай отурбайбы? Эмне үчүн Умбеталы менен эле Бакытбек Турсунбек таяк жеп атат? А калган 78 депутат кана эмне үчүн бирөөдү айтпай отурат? Булардын бардыгы эртең силердикиди айтат. Мен ошону айтып атам. Чогуу түштүңөрбү? 80 депутат бияка чыгып айткыла мына биз авторбуз деп. Алгыла моюнуңарды, эл алдында жоопкерчиликти албайсыңар. Мына конституциялык кеңешпе шылтып атасыңар, конституциялык кеңешпе парламентке шылтып атат. Башаламан болуп атат. Ээси керек, мээси керек да. Эл бирдекени билиш керек да өзүнүн уулдарын, кыйындарын. Ошондон атам. Атак бардыгы конституциялык кеңешмеге мен каршы пикирим жок. Биз мыйзамды бузуп туруп кабыл алып атабыз. Баш мыйзамда көргөзүлгөн эмес. Biz özgörtüydü kirgiz alabız, жаңы мыйзамды киргизе албайбыз. Вот здесь ошибка. Рахмат.